Assalamu alaikum, ушул кеченин катышуучулары. Бүгүн мына ушул жерде Сүлүктүү коомунун тарабынан уюштурулган ифтарга кош келипсиздер. Орозо кармаган туугандарыбыз баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн 8 май Сүлүктүү коому оз ачарга мекендештерин чакырып отурат. Бул оз ачарга өзүнүн мекендештери менен биргеликте башка коомдун өкүлдөрүн да конокко чакырып отурат. Бир жылга жетпеген аралыкта уюштурулган жаш коом болгонуна карабай, Сүлүктүү коому Москвадагы өзүнүн жердештерин чогултуп, ар тараптуу жардам көрсөтүп келе жатат. Коомдун жетекчиси Асылбек Эрназаров буларга токтолду. Ар бир инсан мекенден алыс жүргөндөн кийин коомго аябай муктаж болот. Себеп дегенде бири-бирибизге жардам кылуу, бири-бирибиздин ортобузда болгон мамилелер, ошондой эле мына чет жакта жүргөндө социалдык, миграция, юридикалык чечилбей келген маселелер аябай көп болот экен. Бул жөнүндө мигранттар аябай суроолор көп болгондуктан ошо негизде коом түзүлүп, жердештерибизге юридикалык, социалдык, миграция суроолорун чечип келе жатабыз. Ошо андан тышкары өзүбүздүн мамлекетте, өзүбүздүн жерибизге болгон, элибизге болгон көптөгөн иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Аларды атап кетсек, электр тармактарын, электр жарыктарын киргизип атабыз, жолдорду оңдоо, айылыбызда мектептерди оңдоп, суу чыгарып берип атабыз. Жардамга муктаж болгон семьяларга, үй бүлөлөргө жардам кылып атабыз. Булардын баарыны аз да болсо, аз убакыттын ичинде мен ойлоймун көптөгөн ийгиликтерге жетишип атабыз дегенбиз. Жана мындан дагы чоң ийгиликтерге, чоң жардамдарды кылабыз деген көп максаттарды алыбызга коюп атабыз. Сүлүктүү коомунун аксакалдар комитети, анын жетекчиси Жээнбек Маразаков өз сөзүндө буларга токтолду. Ошол ооз ачып, аксакалдарды чакырып, кичине орозо кармагандарга ооз ачып берели деген ниет болгон болду. Ошол Сүлүктүү коомунда катышып жүргөн Сүлүктүү шаарынын тургундары, жаш жигиттер баарыбыз ошол кеңешке келип, ошол маселени оң деп чечтик. 9 май Улуу жеңиш майрам күнүн ага кошо келген орозо айынын алгачкы күнүндө Москвада аксакалдарды көп жылдан бери жогорку окуу жайларда иштеп келе жаткан профессор агайлар Мартлен Коңурбаев, Маматжан Акжолов, Дамир Асанов, Москвадагы дин өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Бакыт Карашевди жана башка аксакалдарды чакырып, орозонун пайдалуу жактарын хадистерден айтып оз ачарга келген конокторго тарбиялык маанидеги сөздөрдү сүйлөштү. И твой пост будет приниматься как еще одно усилие. Но если вы хотите у Аллаха попросить что-то в этот момент, и вы понимаете, что ваши пути харам, что надо делать? Найдите среди своих друзей и знакомых человека, который читает намаз все время и находится все время в состоянии ибадата. Вы его попросите, скажи, ты в своих дуа будешь читать, когда ты Аллаха попроси обо мне тоже. Потому что у него чистое сердце. Аллах его дуа будет принимать лучше, чем твое дуа. Ты его попроси. Поэтому я призываю всех друг за друга читайте дуа. Может быть, мое дуа не дойдет до Аллаха, может быть, ваше дуа дойдет до Аллаха. Поэтому весь месяц друг за друга, за всю умму читайте дуа, чтобы мы все получали от этого удовольствие и пользу, хайдас. В общем, Рамазан Аллаху, пусть все будет хорошо в ваших семьях, в ваших родных и близких. Еще раз поздравляю вас. Андан сырткары аз убакыт аралыкта Сүлүктүү коомунун жаштар комитети түзүлгөнүн, башка коомдор аралык жүрүп жаткан спорттук оюндарга катышып келе жатканын коомдун мүчөсү айтып өттү. Жакында Лелек лигасы уюштурулуп жатат футболдун. Ошол жерде катышып атабыз Сүлүктүн атынан. Футбол, волейбол, баскетбол болот буюрса. Жакшы орундарга жетишебиз буюрса Кудай кааласа. Ушундай жаштарды жакшы жактарга жактап, ушундай уюштурууларга чакырабыз. Ар бир адамга бир жакындан тааныш болуп, жакындан жеңил болуп, жанагы маселелер чечилиш үчүн биз Өнчө Сүлүктүү коом болуп түзүлүп чыктык. Жакынкы арада көп жумуштарды деле бүтүрдү деп айтпасам деле, бирок анча-мынча бир жумуштар бүттү, кээ бир адамдарга жардамдар берилди. Мындан бияга биз эми мындан бар максатыбыз мындан ары өздөштүрүп, өнүгүп, мындай башка коомдорду көрүп деле үлгү алып атабыз, кандай иштеп аткандарын, башка жакты, башка областтарды мындай сыймыктанып, ошолорду биз кандай боло алабыз деп чечип, ana ушундай коом болуп түзүлдүк, Сүлүктүү коом болуп. Азыр мындан бияга бизде көп пландар бар, Кудай буйрса, ошону ишке ашырганга аракет кылабыз. Мына төрөгабыздын эмеси менен, демилгеси менен көп алдыбызга пландар коюлду. Баткен коомунун жетекчиси Кыргызстандан Баткен облусунун губернатору тарабынан берилген ардак грамоталарды Сүлүктүү коомунун активдүү мүчөлөрүнө тапшырды.
Озачардын жыйынтыгында өткөндөргө багыштап Куран окулду. Коомдун жетекчиси Асылбек Ерназаров жалпы мекендештерди эртеңки майрама менен куттуктады. Катышып бергениңиздерге Аллах Тааланын жараткандын ыйык айында Рамазан айында турабыз. Бардыгыбыздын туткан орозобуз кабыл болсун, тилеген тилектерибиз кабыл болсун, мекенибиз тынч болсун. Бул жерде мигранттар өзүбүз иштеп атабыз. Ар бирибиздин иштерибизге ийгиликтер болсун. Келген катамдарыңыздарга чоң рахмат. 9 май жеңиш майрамы менен куттуктаймын. Ошондой эле жараткандын ыйык Рамазан айында турабыз. Бардыңыздарын туткан орозоңуздар, кылган ниетиңиздер кабыл болсун. Сүлүктүү шаары бүгүн элди чогултуп, аксакалдардан бата алуу ниетинде ифтар ооз ачарды уюштурдук. Ушул ооз ачарга келип кеткен аксакалдардын баарына чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Бардык окуган намаздары, тилеген тилектери, туткан орозолору кабыл болсун. Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Супара каналы, Москва шаары, 2019 жыл.